Бүгүн Мыктыбек Оролбай уулу деген мекендешибиз UFC менен контракт түзгөнү боюнча жаңылык чыкты. Ушул боюнча достор, силердин кандай оюңар бар? Биз сыймыктанышыбыз керекпи? Бул жаңылык менен же сыймыктанбашыбыз керекпи? Менин жеке оюм боюнча UFC бул өтө начар спорт. Бул бири-биринин ден соолугун талкалоо. Муну шариятыбыз жактырбайт, буга тыюу салат, башка бирөөнүн ден соолугуна бир залалка келтирүү бул күнөө. Бирок спорт менен машыгуу бул жакшы нерсе. Бирок ошол спорт эгерде ушундай бир арам иштерге алып келбесе, анткени шариятыбыз боюнча ушул күчтүү мусулман алсыз мусулманга караганда Кудайга жакыныраак турат дегенди билдирет. Раматлык чубак устазыбыз да айтып жүрчү эле, спорт менен машыгыш керек, бирок ошо байге баягындай азарттуу кылбай, анан кийин ошо ден соолугуна зыян алып келбей тургандай кылса, анда жакшы нерсе депчи. Анткени бул ошол башка жарандарды спорт менен алектенгенге шыктандырат, ошол жаман привычкалардан, адаттардан кутултат. Анан ошо спорттун жакшы түрлөрү менин оюмча бул футбол, баскетбол деген сыяктуу бир традиционный спорттор да. Анын үстүнө ошо UFC'нин бир жаман жери, адамдар ошо өзгөчө эркек балдар ошол спортсмендерди көрүп алып кумир тутуп, мен дагы ушундай бир ударга жетсем экен, мен дагы ушундай бирөөнө жыга чапканга бир кудуретим жетсе экен деген туура эмес ниеттер пайда болот. Мен ушул сыяктуу, мисалы үчүн ден соолугум чың болсун, же болбосо денем ушундай болсун, спортивный болсун деген ойлор эмес. Мен ушу кантип жекеме жеке бирөө менен мушташканда ушинтип бирөөнү уктата чапсам деген бир жаман ниеттер бузулуп кетиши мүмкүн да. Бул ошол биздин өзгөчө ошо СНГ, КМШ өлкөлөрүндө ошо культ силы деп коет, ошо күчтүү бир чоң бир эме көрүп, бир преимущество көрүп, ошого умтулгандар бар. Биз болсо ошол ден соолугу чың мындай күчтүү адамдарды тарбиялайлы. Жана ошол эле убакытта жалгыз гана ошо физикалык жактан эмес, ошо интеллектуалдык, руханий жактан дагы күчтүү жарандарды даярдашыбыз керек.